Облус башчысы Лейлек Сүлүктүү аймагына иш сапары менен барды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров Лейлек районунун табигый кырсыктан жабыркаган аймактарынан жана курулуп жаткан объекттерден кабар алып, жергиликтүүлөр менен жолукту. Жолугушууда Өзгөрүш айылынын жашоочулары жергиликтүүлөр токой чарбасынын ишмердүүлүгү акыркы жылдары солгундап, көпчүлүгү жумушсуз калгандыгын, ошондой эле жаштарга турак жай салуу үчүн жерге муктаждыкты айтышты. Ыйгарым укуктуу өкүл бул боюнча жеке көзөмөлүнө аларын белгиледи. Андан ары Исфана шаарындагы жаңыдан курулуп жаткан төрөт үйүнүн курулушун көрүп чыкты. Андан ары облус башчысы Ак Суу айыл аймагындагы Горький атындагы орто мектептин курулушун көрүп чыкты. Республикалык бюджеттен 56 миллион сом каражат каралып, курулушу башталган Сүлүктүү шаарындагы социалдык көйгөйлөр менен жеринде таанышкан Акрам Мадымаров Сүлүктүүдөгү турак жай муктаждыгы, таза суу сыяктуу бир топ социалдык маселелерди укту. Бул маселелер ыйгарым укуктуу өкүлдүн Лейлек районунун жана Сүлүктүү шаарынын активи менен болгон жолугушууда кеңири талкууланды.